Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, Нур телеканалынын эфиринде ушул сааттарда алынган жаңылыктардын кыскача топтому. Аны менен тааныштырып, мен Элзат Нурумбетова. Бүгүн 7 апрелге карата өлкөдө коронавирус жана пневмония илдетинин жаңы 161 учуру аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб билдирди. Жаңы учурлар Бишкек шаарынан 97, Ош шаарынан 6, Чүй облусунан 46, Талас облусунан 3, Нарын облусунан 1, Ысык Көл облусунан 7, Жалал-Абад облусунан 1. Ошентип өлкөдө жалпысынан 89.438 адамга ооруга чалдыккан. Өткөн сутка ичинде 108 адам оорудан айыгып, ооруканалардан чыгарылган. Алардын жалпы саны 85 миңден ашты. Bir сутка ичинде коронавирустан каза болгондор Бишкекте 2, Чүй облусунда 1. Илдеттен каза болгондордун жалпы саны 1512ге жетти. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Токтогул Туманов пневмониядан кайтыш болду. Маалыматты республикалык инфекциялык оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев тастыктады. Анын айтымында эл өкүлү 6 апрель түнү каза болгон. Бейтап коронавирустук пневмониянын оор туру менен ооруканага түшкөн. Ал 1 апрелде жандандыруу бөлүмүндө жаткырылган, кечээ саат 22:00 чамасында көз жумду, деди Алиев. 55 жаштагы Токтогул Туманов 2004-2010 жылдары аралыгында Жалал-Абад шаардык кеңешинин 2010-2012 жылдары жогорку кеңештин депутаты болгон. Андан соң мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун алдындагы мүлк мамлекеттик ишканасынын директору болуп иштеген. Бишкекте Мазда үлгүсүндөгү автоунаа жөө адамдар өтүүчү жерден 17 жаштагы өспүрүм менен дагы бир кызды сүзүп кетти. Бул тууралуу шаардын Кайгул милициянын маалымат кызматы кабарлады. Жол кырсыгы Ордо калааны Москва Разаков көчөлөрүнүн кесилишинде 6 апрель күнү саат 21:40 чамасында болгон. Кайгул милициядан билдиришкендей, жабыркагандар оор абалда ооруканага жеткирилген. Айдоочу окуя болгон жерден из жашырып кеткен эмес. Автоунаасы айып короого токтотулганы маалым болду. Мындан 2 күн мурда 5 апрелде Бишкектеги көчөлөрдүн биринен уурдалган кыздын дайын дареги чыга элек. Учурда кызды ала качкан болушу ыктымал деген адамдарды аныктап, кармоо жүрүп жатат. Бул тууралуу шаардагы 1-Май райондук ички иштер бөлүмү билдирди. Милициянын кабарлашынча, дүйшөмбү таңкы саат 7:30 чамасында Бишкек шаардык милициянын 102 кызматына Тыныстанов менен Медерев көчөлөрүнүн кесилишинен белгисиз адамдар кызды уурдап кеткени жөнүндө маалымат түшкөн. Тергөө материалдарына ылайык 27 жаштагы кызды 3 киши Honda үлгүсүндөгү автоунаага салып, белгисиз тарапка кеткен. Бул факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 175 беренеси. Адамды никеге туруу максатында уурдоо менен катталып, иликтөө жүрүп жатат. Социалдык тармактарда 3 киши көчөдөн бир кызды күчтөп машинага салып, кеткени тартылган видео тасма кызуу талкуу жаратты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 7 апрелде апрель элдик революциясында курман болгон баатырларды эскерди. Ата-Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде өткөн иш-чарага Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, премьер-министр Улукбек Марипов, Жогорку соттун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургул Бакирова, экс-президенттер Роза Отунбаева жана Сооронбай Жээнбеков катышты. Алар 1916 жылы курман болгондордун 1937-38 жылдардагы саясий репрессия курмандыктарынын 2010 жылдагы апрель элдик революциясынын баатырларынын мемориалына жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бейитине гүл коюшту. Ошондой эле алардын урматына Куран окулуп эскеришти. Андан кийин Бишкектин борбордук Ала Тоо аянтында 2002 жылдагы Аксы жана 2010 жылдагы апрель окуяларында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл коюшту. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов кыргызстандыктарды 7 апрель элдик апрель революциясы күнү менен куттуктады. Ал бул күндү элдин эркиндик, демократия жана акыйкаттык үчүн күрөшкөн күнү деп эсептейт. Ошондой эле келечек муун апрель окуясынын курмандыктарын унутпашы керектигин белгилейт. Ушул күн карапайым калктын аракети менен ишке ашып, элдин эркиндикке болгон умтулуусун, бийликтин мыйзамсыз түрдө басып алууга каршы күрөшкөн кайратын, өлкө келечегин үчүн өзүн курмандыкка чалган эрктүүлүгүн чагылдырып турат, дейт төрага. Бүгүн 7 апрелде апрель окуяларына 11 жыл болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстандын аймагында метеорит түштү деп болжолдонгон маалыматты тактап жатканын кабарланды. Буга чейин Бишкек шаары менен Чүй облусунун тургундары 7 апрелге караган түнү асмандан учуп түшкөн жарыкты видеого тартып алып, аны интернет колдонуучулары кызуу талкуулашкан. Короче Telegram каналына жарыяланган видеодон тасмадан жарык этип түшкөн кулушту көрүүгө болот. Соц тармак колдонуучулары ал метеорит болушу мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Анын жерге түшкөн түшпөгөнү азырынча белгисиз.
Минск қаласында 9-11 апрелде Қырғыз киносының күндері өтіп, Борбор шаардын тургундары Қырғыз жана советтик кино режиссерлор тартқан тасмаларды көрө алат. Аталган мамлекеттин жарандарынан сунушталып жаткан кино картиналары кезегинде улуттук жана эл аралык кино сыйлыктарынын байгелерине татыган. Иш-чара Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына, СССРдин эл артисти, кино режиссер Болот Шамшиевдин 80 жылдыгына карата уюштурулуп жатканы маалымдалды. Анын ачылышында тагыраагы биринчи күнү жаш кинорежиссер Айбек Тайырбековдун дарагыры мюзикли тартууланат. Бул эмгек эл аралык кино фестивалдарда байгеге тартып жана улуттук ак элбир сыйлыгынын 8 номинациясына ээ болгон. Беларустагы Кыргыз кино күндөрү эки өлкөнүн ортосундагы маданий эл аралык кызматташуунун алкагында жана бул жааматтагы алака катыштыкты жакшыртуу максатындагы өтмөкчү. Элчилик бул маданий иш-чара аталган өлкөнүн маданият министрлигинин колдоосу менен уюштурулганын билдирди. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Нур телеканалынын эфиринде күндүзгү каарылар топтомун көрдүңүз. Аны менен сизди мен Элзат Нурумбетова тааныштырдым. Бул жана башка жаңылыктарды экрандагы даректер боюнча бизди мобилдик тиркемеден тапсаңыз болот. Ал эми күнүңүз көңүлдүү улансын.